Эми жанына курулуш кылайлы десе, башка ошондой кайрымдуулук, Алла жолунда вакыф кылып салып берейин деген адамдарды айтышса, ал жердеги мугалимдер, жок, ал жер ошонун мүлкү турбайбы. Демек ал адам өзү ушундай информацияны тараткан. Ал адам ошол адамдын мүлкү турбайбы, биз аерге барып курулуш кыла албайбыз дейт да. Эгерде салы берсе, Алла үчүн салы берди, уадасын, мусулмандык уадасын аткарды, ал анын мүлкү эмес. Ушул жердеги жамаат да уксун, ал анын мүлкү эмес. Бүгүнкү күндө ал адам келип ошол жерге курулуш кылып берейин десе дагы, ал жердин мугалимдери жолото койбойт ал адамды. Эмнеге 8 жылдан бери ошол медресеге бир кирпич койдурбай келе атат, тоскоолдук жаратып. Бул жакшылык кылгандыгы эмне? Башка адамдарды ошол жерге келип жакшылык кылам дегенден тоскондугу эмне? Бул сөздү айтуудан максат эмне? Вакыфты туура түшүнүп алышыбыз керек. Жерди адамдар вакыф деп берди, даяр жерге барып туруп курулушту кылып туруп анын жеке менчик мүлкүндөй мамиле жасабаш керек адам. Ал вакыф эч кимдин жеке мүлкү болбойт. Маселен, бул мечитти салгандардын дагы жеке мүлкү болбойт, бул жердеги имамдын да жеке мүлкү болбойт, бул жалпы жамааттыкы болот. Ушул жерге келип амал кылып аткан, ушул жерде намаз окуп аткан жамааттыкы болот, туугандар. Ошон үчүн вакыфты туура түшүнүп алышыбыз керек. Мындай эреже бар. Вакыф болгон нерсени сатууга дагы, белек кылууга дагы болбойт. Кээ бир мечиттер болуп атат, кабардарбыз, арабызда, кабары барлар бар. Мечитти сатып атат. Сатканда да ушул шарт менен сатып атат. Өзү сатып атат болгон, өзү арам ишти кылып атат. Шарият уруксат бербеген ишти кылып атат. Кылып атып туруп не дейт? Мечитти бузбагыла, атын өзгөртпөгүлө, менин атымда тура берсин деп атат да. Демек, ал адамдын жашоосуна арам аралашты деген сөз. Вакыфка ал салган болсо дагы, анын салгандыгы үчүн ал жеке ээлик кыла албайт. Анын жеке мүлкү болбойт. Ошон үчүн шариятыбызда кылган жакшы иштериңди оң колуңдун кылганын сол колуң билбесин деп атат. Кыяматтын белгилери, кыяматка жакын адамдар bir rivayette, Bukhari'nin rivayeti Cebrail hadiste adamlar kuruluş jagынан, koyçular kuruluş jagынан jarışıp kalat degen bolsa, başka bir rivayette kıyamatка jakın adamlar salgan meçitlerinin koozdugu menen suktanyp kalışat degen. Meçittin koozdugu emes, meçittin içindeki amaldı koozdoş gerek tuğandar. Meçitteki amal kooz bolbosa, anın kuruluşundagi koozduk eçtekeni çeçip berбейт. Oşol kooz kılam degeningizge delе sooп bolбойт. Аны ушундай максат кылыш керек. Пайгамбарыбыздын мечити кандай болгон болсо, ошондой мечиттерден болот деп. Пайгамбарыбыз мечитти салганда астында биздикиндей килем болгонбу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечити биздин мечиттердей кооз болгонбу? Мечиттин кооздугу менен сыймыктануу, жарышуу бул кыяматтын белгилери. Hadiste жөн гана кыяматтын белгилери деп атат. Ага эч кандай сооп айтылган эмес. Ошондуктан мечитте болгон шарт ушул болуш керек. Анын жылуулугу, анын коммуналдык услугасын ошончолук эме кылып аткан болсо төлөө берсин. Жана анын жылуулук шарттарын түздө берсин. Оңдо берсин. Неге? Kış mezgilinde, jay mezgilinde salkındık şartlarını, kışında da жазында дагы adamlar oşol meçitte kirip Kur'an okup, Kur'an okunu үйрөнүp, mutalim kılıp, oşol jerde Peygamberimizin hadislerini үйрөнүp, oşol jerde ilim үйrөнүp, meçittin içi uşunday nerse üçün.
Mecittin içi girip alıp telefon menen ötközө turgan jer emес. Şariat birinciden adamdın akılının negizinde jüre turgan nerse emес. Hazreti Ali radıyallahu anhu aytkan, din bul bir logika emес degen. Bul degen sözdün manisi logikanın negizinde, filosofiyanın negizinde jürböйт din. Din masjid degen sözdün manisi emne? Masjid degen sözdün manisi sajda kıla turgan orun. Ma'bad. Mecit bul ma'bad. Ma'bad degen emne degen? İbadat kıla turgan orun. Mecittin içine girip alıp, katkırıp, gülüp, düğününün sözünü süylep, özüңнүн biznes planlarыңды tüzüp, anın içinde oturup alıp, biznes sözlörüңdü süyle turgan jer emес. Süylöy turgan bolsoň sırtка çıkıp süylöş. Mecittin içine girgende adebin sakta. Mecittin özünün ordunu saktaş gerek, hurmattуу tuğanlar. Vakıf bul İslam dininde üy bölölük, sotsialдык turmuşta oňdoo, jana andan başka koomduk, sotsialдыk jagdaýlarda oňdoo üçin dagı adamdın jaşoosundagı eň kerektүү nerse. En-nasu ya'rifuna şey'en kesiran anil vasiyya. Adamlar wasiyat jönünde köptögen nerselerdi bilişet. Walakinnahum la ya'rifuna illa şey'el qalil anil waqfi ve manafi'ihi ve atharihi ve abwabihi. Adamlar birok vakıf jönünde biraz ile nerse bilişet. Anın paydasın, anın faziletin, anın artıkçılığın dele bir beyt. Ya yuhannas, el vakfu sadakatun cariye, yecri ecraha ma cara nef'aha. El vakfu dımanun li devamil intifa'i bil mal. Vakıf degen emne dese o elder, vakıf degeni oşal elderge ar dayım payda jetkizip tura turgan nerse. Uzun ubakıt, uzun yıllar boyu adamlarga payda bere turgan, adamlardın sotsialдык turmuşun oňdoy turgan nerse bul. Vakıfты mına uşintip düşünüş gerek. Bugün günde vakıf degen nerseden hiç kimdin kavarı jok bolgonduktan, kavarı bolsa dagı öte az bolgonduktan bul nersege köngül burgandar az. Bugün günde mamleketibizin tarabынан, özgöçe prezidentin tarabынан uşul nersege koldoo baştaldı. Kantip Kur'an okutu je olsa ölüm bola turgan bolsa al jerde barıp alıp jep içi bile çıkıp ketpegiledi. Al jerde soyulbaсын деп атат. Vakıf Arap mamleketlerinde, oşol ele Turkiya өлkösünde ayabay kеңiri, ayabay jakşı önükkön. Misalı biz hem faktiski bilbeyiz, uğuşuğuzga karaganda vakıf işlerini Türkiye mamleketinin muftiyatı Diyanet dep koyat, jürgüzöt. Oşal vakıfты kontroldöp jürgüzgön oşal jerdegi vakıftın budjeti mamlekettin budjetinin 2 barabarga köp deydi. Oşonduktan alarda imamdarga, mudarrislerge uşunday şartlar tüzülgön, alar düýne menen alek bolboş gerek. Misalı imam misalı kebirler uşul maseleden kavarı bar, kavarı bolup durup birok anın maksatını düşünböstön İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'ye sın tağışatta. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi namazda Kur'an'da Fars dilinde, özü Fars bulganda Fars dilinde okusa bolot degen. Emne maksatda aytkan? Aytuudan maksat namazda uşunçalık dengelde adam huşu, huzu, Allah'dan korku, sezim menen okuş gerek. Al tacvid erecelerini karap, anın oyu tacvidke ketip kalbasın. Arapça okuganda tacvidke oyu ketip kalbasın. Al namazda men Allah'tın aslında turam degen korku menen tursun. Degen maksatta aytkan. Sözün ulandısı var. Sözün ulandısını okuş gerek.
Hakikatta hakikatтай görüş gerek. Bирок кийин бул сөздөн кайткан имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Bundan айтуудан максат эмне? Намазга кирерде бардык нерсени сыртка таштап, мечиттин ичине кирип ушунчалык деңгээлде ибадат кылыш керек. Алла менен түзмө-түз байланышта болуп атам деген адамда сезим ойгонуш керек. Ошондо намазда өзүңүз сөлөкөтүңүз турат, оюңуз башка жакта болбойт. Ушундай болсун деп Türkiye мамлекетинде вакыф жакшы өнүккөндүктүн себебинен имамдар чыгып туруп дүйнө ишини кылып, булар имамдар элди, коомду Алла менен байланыштыра турган бир ортомчу болгондуктан сыртта дүйнө иш менен алектенип келип эле бул жерде намазга өтүп кетпесин. Адам сыртта эмне менен алектенген болсо, келгенде ал нерсе зээниге сөзсүз келет да. Ошондой болбосун. Анын үй бүлөсүндө материалдык жактан эч кандай бир проблема болбосун деп туруп имамдардын айлыгын өтө мыкты деңгээлде кара берген. Имам мечитте отурат, китебин окуйт, элден келген суроолордун, маселелердин фатваларыны так даана чыгарып берет, китептерден карап, китептен караганга да убактысы болот. Жана ошол эле учурда Куранын дагы, хадисин да окуйт. Анан элдин астына чыгып туруп, элге татынакай кылып намаз окуп берет, элге татынакай кылып сабак өтүп берет. Бул нерсе биздин өлкөдө вакыф десе, бизде мындай эле идеология пайда болуп калганда, вакыф десе бар бир мечит салыш керек, же медресе кошулуп калды. Мечит же медресе салыш керек деген эле. Жок, вакыф дегенде жада калса бул фонд деп түшүнсөк дагы болот. Бир кайрымдуулук фонд ачып туруп, ошол жерде жыйналганын кыйналган үй бүлөлөргө, алардан ашып баратса ошол имам мударистерге ошентип айлык катарында чыгарып туруп, анан имамдарга талаптарды, шарттарды коюш керек. Ал нерсе жокпу? Талап шартты койгонго эч кимдин акысы жок да. Анда үй бүлөсү бар, анда тиричилиги бар. الوقف دعامة من دعامات الارتقاء بالمجتمع المسلم ودفعة عجلة التنمية. Vakıf bul musulmandardın жашоосунда эң тез өнүгүү, материалдык жактан, экономикалык жактан эң тез өнүгүүгө алып бара турган тирөөч болуп эсептелет. الوقف عباد الله لا ينحصر في بناء المساجد وعلى الفقراء والمساكين. Vakıf degeni bul мечит куруу, кедейлерге жакшылык, кичине жардам берип коюу, мискиндер, кедейлерге жардам берип коюуга эле чектелбейт. Vakıf degени анын көптөгөн баптары бар. Ал жакшылык иштердин кылуунун көптөгөн өзүнүн тема китептери болот, өзүнүн темалары болот. فيمكن أين يكون الوقف في مجال العلم والتعليم كإيقاف المدارس لأبناء الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم. Mesela ilimdi alıp, үйрөнүp, ilim alıp, ilimdi taratış üçün emne kerek? Medrese kerek. Medreselerdi salıp ber. Oşan ele uçurda medresede okup atkan talabanın emne meselesi var. Kitep jagынан, meselen. Kitep alışı gerek, kitep ala albayt, kitebini alıp ber. Je bolbosa vakıfka dep turup medresenin özünün bibliotekası bolat. Oşol жерге vakıfka kitep alıp ber. Je bolbosa kitep basıp çıkara turgan, oşançoluk şartı bolsa kitep basıp çıkara turgan tabalarda, tipografiyalarda açıp durup kiteplerdi çıkarış gerek. Oşol ele uçurda musulman baldары, musulman жаштары emne kılış gerek? Musulman жаштары жөн эле көчө чаңытып жүрбөшү керек. Musulman adam bul ilim bilimge sugarılgan adam болуш керек. İlgerki adamdardın jönököy эле ilim albagan jönököy эле namazga kelip ketip atkan katardagı эле adamdın dengeli бүгүнкү adamdardын arasındagı ança-munça ilimdүүлөрдүn dengeli barabar болуp калат. Эмнеге? Өзү түшүнө ала турган китептерди, өзүнүн тилинде которулган, жазылган китептерди көп окугандыктын себебинен. Ошондуктан мусулмандар окурмандык
китеп окууну көбөйтүшү керек. Андан башка вакыфтын китеп басуу, Куран басып чыгаруу, жана башка пайдалуу китептерди басып чыгаруу, же болбосо больницаларды салуу, жада калса аптекаларды салса дагы болот. Вакыфка деп аптека салса дагы болот. Кедейлер кыйналып жашап аткандар жанагы документтерин негизинде келип, акчасы жок болсо ошол жерден дары дармегин алып кете турган. Ошондуктан урматтуу туугандар, вакыф бул жеке адамдын мүлкү болбойт. Вакыф адамдын мүлкүнөн чыгып, бул Аллахтын мүлкүнө өтө турган нерсе. Вакыф деген сөздүн мааниси дагы ушуну туюнтат. Хепсу шей'илиллах, бир нерсени Алла үчүн кармап берүү деген. Унун жүргүзүүнү Аллах Таала тартибини пенделердин ыктыярына коюп берген. Ошондуктан вакыфтан туура маалымат алышыбыз керек. Жана бул боюнча бул бир жума баяндагы жарым саатта эле элдин баардыгына таратып жеткизе турган маселе эмес. Бул боюнча дагы изилдениңиздер, алымдардан сураныңыздар, китептерди окуңуздар, мына ошондо пайдалуу болот. Аллах Таалам баардыгыбызга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, Аллахтын өкүмү менен жашаштыкты насип эткен болсун.